Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы баш сөз жана абзац теги, алардын параметрлери. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө балдар, сабактын максаты баш сөз жана абзац теги кантип түзүүнү үйрөнөсүңөр жана алардын параметрлерин көрөсүңөр. Веб барактарды түзүүнүн негизги эрежелери. Балдар, биз веб баракты түзүүдөн мурун негизги эрежелерге көңүл бурсак, веб барактарды түзүүдө төмөндөгү кээ бир эрежелерди сактоо зарыл. Веб барактын кеңдиги өтө чоң болбосу керек. Ар бир веб барактын аталышы, темасы болуш керек. Баракты графика менен өтө толтурбоо керек. Веб барактын жөнөкөй жана түшүнүктүүлүгү зарыл. HTML файлдын аты латындын кичинекей тамгалары менен аралык таштабастан жазылат. Цифраларды, тирени жана астын сызып жазууларды колдонууга болот. Файлдын кеңейтилиши HTML жазылганда анын значогу интернеттин белгисин алат. Балдар, силер мына бул сүрөттөн көрүп турасыңар. HTML деп жазып сактаганда биздин программа бул интернеттин момундай болгон значогун, браузердин значогун алат. Эми бул браузер балдар өзгөрөт. Мисалы, Mozilla болушу мүмкүн, Opera, Яндекс болуп сакталып, жана башка браузерлердин түрлөрү менен сактала берет. Ал эми биз балдар бул HTML'ды блокнотто иштейбиз. Блокноттун өзүн эле HTML деп жазбай эле сактап койсок, анда жөн эле блокнот болуп эле сакталып калат. Сөзсүз түрдө аталыш бериш керек, анан HTML деп жазуу зарыл. Алгачкы веб барак. Бул жерде балдар, алгачкы веб баракты түзүүдө шарттары эң жөнөкөй. Мисалы балдар, мына HTML, head, title, ошол эле body. Бодинин ичине мына маалыматтардын бардыгы кирет. Кайра ошондой эле жантык сызык дроп менен body HTML жабылып турат. Кийинки веб баракта балдар мурдагыдан айырмаланып балдар, бул ырсабы экен. Токтогул Сатылгановдун Алымкан деген ырсабы. Бул ырсаптар балдар улам кийинки сапчага жазылыш керек. Төмөндөгү мына сүрөттөгүдөй болуп. Эми бул жерде балдар улам кийинки сапка өт деген команда бул br. Мына br менен улам кийинки сапка өтүп турабыз. Мисалы балдар, ушул веб баракты мен блокнотто сактап көрөйүн. Анда келгиле, кунт коюп карап отургула. Яндекстин браузери менен сакталды. Кадимкидей эле мушканы 2 жолу басып ачсам балдар, мага момундай болгон ырсаптар менен веб барак даяр болду. Кийинки абзацтар жана сапчанын түзүлүшү. HTML документте тексттерди абзацтарга Enter клавишасы менен бөлүүгө болбойт. Кийинки сапчага өтүү үчүн br теги колдонулат. Ал эми бош сапча калтырууда P тегин пайдаланабыз. P теги текстти абзацтарга бөлөт. A-link
П тегинин тексти тегиздөөчү атрибуту болуп, leaf, reach, center, juice маанилерин алып, абзацты сол жак четке, борборго, оң жак четке түздөйт. Мисалы, балдар, П алинч жазуусу абзацты сол жак четке түздөйт. Бр теги сапчанын бөлүнүшүн браузерге маалымдайт. Div теги документтин структурасын бир нече бөлүктөргө бөлөт. Ал эми бул жалпы жазылыш формасы. Эми балдар, бул жерде текстти балдар момундай болгон абзацтарга бөлүү. Буну абзацтарга кантип бөлөбүз? Ошондой эле балдар, мына силер бул жактан көрүп турасыңар. Абзацтарга бөлүү бул div. Көрдүңөрбү балдар? Кайсы мисалы, кайсы текстке келгенде абзацка бөлө турган болсок, сөзсүз түрдө divти жазып, ошол жерден абзацка бөлөбүз. Балдар, үйгө тапшырма. Абзацтар жана сапчанын түзүлүшүн колдонуп, каалагандай текст терип иштөө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.